Татыбал бийик чатыры жалгыз айнек төгүлгөн күлкү ыйга күбө болгон. Ушул үй, ушул көчө, ушул батир мен сага борбор шаардан билөө болгом деп ыр саптарында камтылгандай эле адам баласынын өмүрү батир менен тыгыз байланышта эмеспи? Бүгүн азыркы азаматтар автордук көрсөтүүсүндө дал ушул турак жай менен камсыз кылган азаматтар туурасында кеп кылабыз. Кызматыңызда болсо мен Айгерим Токтоналиева, адаттагыдай эле саламатсыздарбы? Укугу менин оюмча эң корголбогон катмар менен иштеп атабыз да, мындайча айтканда. Тааныштарым, досторум баарынын эле айткан көпчүлүгү, где-то 80%, Кыргызстанда үйүм болсо ушинтип жүрбөйт элем дейт да. Себеп дегенде үйү бар киши аракет кылат, жакшыраак жашаганга, сыртка чыгып кетпейт, мындайча айтканда туруктуу жери болот. Биздин негизги максат ошол бир ишенимдүү бир платформа түзүш да. Калкка ишенимдүү платформа түзүү менен жарандарды турак жайлоо кылууну көксөп иштеп келе жаткан Бердияр Исматиллаев жананын биринчи турак жай кооперативи быйыл түзүлгөндүгүнө 4 жылдын жүзү болот. Бул жылдар аралыгында кооператив 100гө чукул жарандарды турак жай менен камсыз кылган. Арасында Ош, Жалал Абад жана Чүй боорунда батирге ээ болгондор да бар. Бердияр Исматиллаев Баткен аймагынын кулуну, кесиби боюнча инженер. А бирок турак жай менен камсыз кылуучу уюмга иштеп калуусунун да себеби бар. Айтымында жогорку окуу жайды аяктаган соң Казакстан, Орус өңдүү мамлекеттерде эмгектенип, мигранттардын абалын жон териси менен сезген. Алардын дээрлик 80% турак жайга муктаж жарандар. Биринчи турмуш тиричиликтин ордунан кетип атат, жумуш жоктуктан. Турак жай, конечно, бул да маанилүү маселе. Себеп дегенде сүйлөшкөн тааныштарым, досторум баарынын эле айткан көпчүлүгү, где-то 80%, Кыргызстанда үйүм болсо ушинтип жүрбөйт элем дейт да. Анан бардык мен деле ошол Россияга барып иштеп келип дегенде жер алып, үй салып, ушундай кылдым да. Андан кийин жактан иштеп калганды баштадык да. Официалдуу статистика боюнча үйгө муктаждардын жалпы саны 200 миңди түзөт. Бирок каарманы бул цифралар миллионго чамалашы мүмкүн дейт. Дал ушул миллиондогон жарандардын турак жайга болгон таңсыздыгын жоюуга бел байлап келген биринчи кооперативинен турак жай берүү системасы төмөндөгүчө. Кооперативдин кеңсесинен маалымат алуу, кооперативдин мүчөлөрүнүн юстиция министрлигине катталуусу, кыймылсыз мүлктү эркин тандоо жана өз алдынча издөө, батирди сатып алуу жана мамлекеттик каттоо кызматында каттоо, төлөм графигин алуу жана батирге жайгашуу. Батирге ээ болуу үчүн сизде баштапкы төлөм болуусу шарт. Анын негизинде калган сумманы 1 жылдан 15 жылга чейинки мөөнөткө бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Если биздин мүчө 2 миллион сомго үй алам деп ниеттенип атса, анын өзүнүн 31% болуш керек. Өз карамагында. Бул 2 миллиондун 31% 620 миң сом болот. 620 миң сом 31% бул 2 бөлүктөн турат. 26% плюс 5%. Бул сумма 31% болот. 26% мүчө тарабынан үйгө берилген акчасы. Плюс 5% бул кооперативдин содержаниясына кеткен акча. Кооператив коммерциялык эмес уюм болгондуктан ушул каржы булагынан каралат. Эми ошондо сумма 620 миң сом болот. 520 плюс 100. Эми үй алганга 26% жетпей атат. Кооператив кезеги келгенде пайышка 74% акча каражатын бөлүп берет. Бул 1 миллион 480 миң сом. Жарандын өзүнүн акчасы 520 миң сом кошулуп 2 миллион сом сумма болот. Муну биз үйдүн ээсине которуп беребиз. Үйдү оформить эткенден кийин, анан кийин жаран менен график платежей баары берилет. Ошол ай сайын канча төлөөнүн айтып берейин. 1 миллион 480 миң сомду 15 жылга келишим түзсө 180 ай бар. Тең бөлсөк айына 8222 сомдон туура келет. Андан сырткары мүчөлүк взнос бар. Членский взнос.
1 миллион 480 миң сомдун 3%, бул 44 миң 400 сом болот. Муну 12ге бөлсөк, айына 3700 сомдон туура келет. Экөөнү кошсок 11 миң 922 сом. Бул ай сайын төлөнчү акча. Эгерде сизде баштапкы төлөмдү төгүүгө каражатыңыз жетишсиз болсо, топтоо программасы аркылуу турак жай алсаңыз болот. Бизде 2 программа бар, бирөө топтоо программасы, бирөө тедин жеткиликтүү турак жай. Экөөнүн айырмасы жеткиликтүү турак жай программасы боюнча биз жана айткандай башында жаран 31% кооперативдин имущество фондуна салыш керек. А если жаранда 31% жок болсо, анда баштапкы төлөм, анда ал жанагы биз айткан вступительный взносту төлөп эле 5%. Андан калганын 26%ды 1 жылдан 3 жылга чейин убакытта чогултуш керек. 3 жыл ичинде чогултуш керек да, минимум. Чогулткандан кийин анан кооператив калган акчаны кошуп үй алып берет. Айырмасы болгону ушул эле. Эмнеге дегенде 31% жок деле кишилер үй алган укуктуу, ошол себептен бул программа киргизилген. Бул жерде дагы бир тактоо иретинде айтып кетейин. Первоначальный взнос 31% болгондон кийин ал жерде 5% вступительный взнос болуп атат. Бул кооперативдин содержаниясына кеткен акчадан. Андан сырткары үй алынгандан кийин 3% мүчөлүк взнос болот. Бул эмне себептен кошулганын азыр тактап айтып коеюн. 5% вступительный взнос бул кооператив содержаниясы кетет. Бул башында. Себеп дегенде биз, конечно, кооператив элдерди кабыл ала бере албайт да. Бул кооперативдин принцип болгондо бир үй алыш үчүн 4 киши керек да, мындайча айтканда. Экинчиси үчүн, соответственно, ушинтип кете берет. Ошол себептен биз эртедир кечтир мүчөлөрдү кабыл алышты токтотушубуз керек да. Ошол кезде кооператив дагы эле жумушун жүргүзүш керек да. Мүчөнү кабыл алууну токтоткондон кийин, значит, вступительный взнос тоже токтойт. Ошол учурда анан мүчөлүк взнос 3% ишке киришет да, мындайча айтканда. Ошол каржынын эсебинен анан кооператив дальше өзүнүн жумушун жүргүзө берет. Ага чейин 3% бул дагы эле жарандардын үй алуусуна кете берет да. Азыркы учурда, мисалы үчүн, ошол акча каражаты келип эле имущество фондго түшөт да, кайра эле үй алганга кетип атат. Ал эми батирге ээ болор алдында баштапкы төлөм төлөп коюп, балким алдап кетсечи деп кооптонгон жарандарга биринчи турак жай кооперативи толук кандуу кепилдик бере алат. Кокустук болуп кезек күтпөй акча каражатын артка кайтарууну талап кылган жарандардын да укугу мыйзам чегинде корголот. Кооперативдин мүлкү жана кепилдиги, керектелүүчү документтердин аздыгы, жаш өзгөчөлүк эске алынбайт. Сатып алуулардын баары Кыргыз Республикасынын номер 70-чи кооперативдер жөнүндө мыйзамы менен корголот. Кооперативдин ар бир мүчөсү Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине катталат. Кооперативдин мүчөлүк фонду банктын эсебинде топтолот. Кыймылсыз мүлктү сатып алуунун келишими Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каттоо кызматынан каттоодон өтөт. Батирдин техпаспорту мүчөнүн колунда болот. Жанагы кооператив сатып жиберип, алдап коюшу мүмкүн деген сөз, бул эми мындайча айтканда суу кечпеген нерсе да. Себеп дегенде госрегистрдин өзүнүн ишти алып баруу эрежелери бар да. Ансыз, мисалы үчүн мен өзүм каалаган эле убакта бар любой үйдү бирөөгө сатып жибере албайм да. Ал госрегистр өткөрбөйт да, мындайча айтканда. Аны сатыш үчүн кооперативде эң высший орган управления бул собрание. Бүт пайщиктердин собраниясы болот да. Ошол жерде соответствующий чечим алыш керек да. Мол үй сатылсын, же сатылбасын, же сатып алынсын, бүт ондогой маселелер бар, ошол жерде чечилет. Чечилгенден кийин, если ошондой протоколго жазылып, анан баары ошону колдоп, кол коюп берсе, анан өтөт да ошол. То есть биз госрегистрге оформленияга барган учурда алар бизден ошол документтердин баарын сурайт. Учредительный документтерди, протоколду, өкүлдүн өздүк документтерин, ошолор баары так болсо, анан кийин оформление кылат да.
Бердияр мырзанын айтымында учурда иштеп жаткан бардык эле кооперативдер калк арасындагы укугу корголбогон катмар менен иш алып барат. Мындан улам аларга коюлган талаптар да бир канча жеңил болуусу шарт. Маселен, документтерди топтоо жаатында бир гана өздүктүгүн тактаган паспорт талап кылынат. Ал эми жарандардын кезеги онлайн түрүндө 3w-1k KG сайтында ачык айкын жана таза жүргүзүлөт. Ата айтып тургандай, биз дагы иликтеп изилдеп көргөндө Кыргызстанда биринчи болуп ачылдык. Андан кийин акыркы кезде, особенно өткөн жылы да, эми 20-жылда көп кооперативдер ачылды. Эми баарына ийгилик, конечно. Бизде ушул турак жай маселеси Кыргызстанда чечилсе, бул жакшы эле болмок да. Вот, жанагы айткандай, турак жайга муктаж кишилер аябай эле көп. Бизде турак жай маселе чечилсе, бул биздин мамлекетке, экономикага жакшы эле өзүнүн оң натыйжасын берет эле да. Себеп дегенде үйү бар киши аракет кылат, жакшыраак жашаганга, сыртка чыгып кетпейт, мындайча айтканда туруктуу жери болот. Үй бүлө күтөт, бала чакам татыктуу жашасын деп аракет кылат. Бул деген биздин экономикага жакшы эле салымын кошмок да. Биз азыр ошол конкретно укугу менин оюмча эң корголбогон катмар менен иштеп атабыз да, мындайча айтканда. Мисалы үчүн үй алам десе, банкка барса эмне кылыш керек алар? Биринчи подтверждение дохода, справкалары толгон токой чогултуш керек. Бизге келген жарандардын көпчүлүгүнүн ушул маселеси бар да. То есть кооперативде ошол документтердин баарын талап кылбайт. Ал эми банк аркылуу үй алуу менен кооперативдин негизинде батирге ээ болуунун бир канча айырмачылыктары бар. Банктын мисалы үчүн өзүнүн преимуществосу бар, кооперативдин өзүнүкү. Банкта мисалы үчүн бат болот, кооперативде жайыраак болот. Банкка документи бар кишилер барып ала алат, кооперативге мисалы үчүн документ жок болсо деле келип ала алса болот. Бирок эмнеси күтүш керек, очередь бар да. Себеп дегенде эми акча жок болгондон кийин аны күтүш керек, чогулуш керек дегендей жерлери бар да. Ошол себептен банкта пайыздар бар, кооперативде пайыздар, взностор бар да, мындайча пайыз деген эмес. Коммерциялык эмес болгондон кийин бизде эч ким каржылабайт. Ошол себептен биздин мүчөлөрдөн бир минимальный проценттер бар, содержанияга кеткен. Ошону менен күн көрөбүз, кооператив иштейт. Ушундай эме жактары бар да. Мисалы үчүн государственный ипотечный компания болсо, жакшы көп кишиге үй турак жайлуу кылышты, 4,5 миңге чукул. Көбүнчө мамлекеттик кызматкерлер да. Ал жакшы. Негизги эле максатыбыз ушул Кыргызстанда турак жай маселеси чечилсе деген эле ойда. Үй алган эми биринчи ал биздин мүчөнүн өзүнүн укугу, тандоосу, кайсы жерден алса ал эме. Бирок мындай талаптар бар, конечно. Жер үй болсо ал кооператив кирпичный болуш керек, обязательно. Себеп дегенде ал кооператив бир 15 жылга чейин ал киши менен катташып турат да. Ал үй 15 жылдын ичинде урап калбаш керек да, негизи максат. Определенный требованиялар бар жакшы. И жанагы Техникалык паспорты, документтер бар, жайында болуш керек, конечно, талаш тартышы жок дегендей. Если квартиралар болсо, алдардан жанагы аварийный состояние эмес, жакшыраак квартиралар болуш керек. Аны изилдеп карап көрөбүз. Негизги талап ал рыночный баада болуш керек да. То есть ал завышенный же башка андай болуш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биринчи турак жай кооперативи акыркы бир ай ичинде эле 4 адамга турак жай
алып берген деген бизге маалымдашты. Ал эми сөзүбүз кур болбош үчүн ошол 4 адамдын бирин тандап туруп бүгүн Кант шаарына дагы келдик. Кант шаарында мына бизге берген маалымат боюнча номер 1 Кичи районунда жайгашкан 11-үйдө 20-квартирада Алиман Даниярова деген айым азыркы тапта ушул кооперативден үй алып жашап жаткан экен. Анда эмесе биргеликте баам салалы, чындап эле ушул кооператив аркылуу үй ала алдыбы жана кандай артыкчылыктар, кандай кемчиликтери бар экен бул кооперативдин, биргеликте баам салабыз. Саламатсызбы? Ооба. Биз биринчи турак жай кооперативинен сизди үй алды деп. Келгиле. Биринчиден үйүңүздөн кут болсун. Рахмат. Бул жак зал. Жакшы экен. Шаардын эң биринчи эле Кичи районунан алып турсуздар да, абдан ыңгайлуу бул жер. Бул жери баягы тынч да. Тынч район. Мен өзүм баягы шаарда көп жыл жашадым да, анан баягы ызы чуудан өзүм тажап калыптырмын. Анысында возрасттагы анан издештирип өзүм ошол шаарга жакыныраак жерден деп карап жүрүп эле ушул жакты карадым. Анан менин балдарым дагы Россияда да. Анан бул жерде карасам, сонун спорт комплекс бар экен, балдарга ылайыктуу экен, өзүмө да ылайыктуу экен. Эртең менен туруп чуркап кичине мындай кылсам. Да. Анан бул район өзү тынч, бияк жактарын карасам кошуналарым да аябай жакшы экен. Бул 3 бөлмөлүү. 3 бөлмөлүү. Өзүмдүн каалаганымдай да. Эми канча миңин өзүңүз бердиңиз ушул? Канча миңин кооператив кошуп берди? Мен өзүм ошол өзүм баягы доллар менен деп эме кылганда 25 000 долларга деп расчет алгам да. Анан ошонун 26%-ын мен биринчи взнос деп төлөп бердим. Себеби колумда акчам аз болчу да. Анан ушул кооперативде дагы мен ушул өзүмдөн чогуу иштеген эже аркылуу угуп калыпчы. Анан аябай корктум да бир чети. Анан барып алдатып ийсем, анан дагы акчамды берип коюп анан кийин кайра албай калсам, анан кийин булар жок болуп кетсечи деп анан ойлонуп жүрдүм. Анан биякта кооперативде ошол первый жилищныйда иштеген жамааттардан алган адамдардын документтерин көрсөткүлөчү деп барып документтерин карап эме кылып, анан өзүм тобокелге салып эле, башка вариант деле жок болчу. Ал акчам карасам, акчам чекесинен суурулуп жок болуп атат да. Кой дедим дагы, анан дароо эле очередке туруп койдум. Биринчи взносты төлөдүм, ошондо төлөп туруп эле анан кийин очередте турдум. Очередимде эле көп деле аябай деле күткөн жокмун. Эми ошол эме кылсам 1 жылдан бир аз ашыгыраак убакыт болуп калды да. Алиман Даниярованың кубанычы коюнуна батпай үйгө ээ болгон жарандар арбын. Алардын дээрлик көпчүлүгү Бишкек чүйдө болгону менен кооператив тургундарга Ош Жалал Абад шаарынан да турак жай алып берип келет. Учурда 10 чакты адам кол алдында эмгектенип келе жаткан Бердияр Исматиллаев жетектеген турак жай кооперативи өлкө тарыхында эң биринчилерден болуп негизделген кооператив катары кала берет. Ал эми уюм келечекте өлкөнүн 7 дубанына өздүк филиалдарын ачуу менен жарандардын жашоо турмушун оңдоого аз да болсо салым кошсок деген аракеттин үстүндө. Келечекте бүт баары биздин кезекте турган кишилерди үй менен камсыз кылуу ошол. Бизде кооперативде жападан жалгыз эле максаты бар, бул биздин мүчөлөр турак жай менен камсыз кылуу. Кооператив андан башка эчтеме менен заниматься этпейт.
Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогорудан бери биринчи турак жай кооперативи аркылуу батирге ээ болуунун жол жобосу менен кенен маалымат алдыңыздар. Эгерде сиз кадам таштай турган болсоңуз, төмөндөгү номерлерди терип байланышка чыксаңыздар болот. Сиздер көргөн азыркы азаматтар автордук көрсөтүүсү болду. Кайрадан жума күнү эфир аркылуу жолукканча саламатта туруңуздар. Мээнетиңиздер адал, тапканыңыздар берекелүү болсун.